Тартуу иштери 12 саатка созулган ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын ЛТР айымдары программасы эртең майрамга карата эфирге берилет. Таң эрте саат 7 чамалаганда айымдар башкы кеңсеге чогулуп, даярдык көрө башташты. Атайын автобус менен айымдар аскердик бөлүккө алып барылып, уюлдук телефон, жеке буюмдары алынып салынып, атайын аскердик форма жана курал-жарак берилди. Эжеке, сизде кандай болду? Сиз азыр эйим алайын деп турасыз, бул жактагыларды көрүп, сизде мындай коркуу сезим болуп элеби? Азыр кармаганда кандай болот экен деген сыяктуучу. Жана негизи келатканда корккон эмеспиз да. Такыр менде эми болгон эмес. Азыр эми форманы кийгенден кийин дароо эле сүрдө, коркуу сезимдер болуп атат. Азыр автоматты биринчи жолу көтөрөм. Бул форманы да биринчи жолу кийип атам. Эми кандай болот азыр? Башкалар алганда деле мага аябай эми болуп атат да. Башкача сезим болуп атат. Ошентип таймаш башталды. 10го жакын тоскоолдуктан өтүшүп, ЛТР айымдары өз деңгээлин мыкты деп көрсөтө алышты. Чынында эле бүгүнкү сынакты келатканда мындай жеңил эле болуш керек деп ойлогом. Эми биздин аскер кызматкерлер бул сынакта айым экенибизди биринчи кезекте эске алышат го деген үмүт болгон. Мындай коркпой эле аябай боевой дух менен келатканбыз да. Анан келгенден кийин форманы биринчи алгандан кийин жоопкерчилик, өзүнчө башкача патриоттук сезим болду. Себеби буну кийгенден кийин жоопкерчилик өтө чоң болду да. Анан мени баягы кичине кыйнап койгон жерлери да болду сынакта. Айрыкча баягы октон жашынып өткөн жер, анан окоп казганда аябай күчүм кетти, граната ыргытканда. Анан бул сынактын мага чоң бир берген, кандай десем, мындай сабагы мага мырзаларыбызды өтө күжүрмөн, анан чыдамкай, сабырдуу, күчтүү экенине дагы бир ирет ынандым да. Аталган көрсөтүүнү 23 февраль күнү саат 13:30 ЛТРдин эфиринен көрө аласыздар.